Саламатсыздарбы урматтуу AgriLife KG YouTube каналынын теле көрүүчүлөрү. Бүгүн 20 октябрь биз ушул Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтта жашынакай ушундай алтын күз жарманкесин өткөрүп атабыз. Бул жарманкебиз Агротех Экспо 2024 алтын күз деген иш-чаранын алкагында өтүп жатат. Бул болсо ошол 20 октябрь айыл чарба кызматкерлери күнүнө арналган жыл сайын өтүүчү эң чоң ири ушундай көргөзмө жарманкалердин бири Кыргызстанда өтүп жаткан. Ошол урматтуу айыл чарба кызматкерлери, ошол тармакта иштеп аткан кесиптештер, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзүңүздөр көргөндөй акыркы жылдары ушул айыл чарба тармагына абдан чоң көңүл бурулуп атат. Кыргыз Республикасынын жетекчилиги тарабынан бүгүнкү күндө ошол биздин Агротех Экспо алтын күз 2024 көргөзмө жарманкебиз 20 000 чарчы метр аянтта өтүп жатат. Болжол менен бир 700гө чакан чоң жана кичи компаниялар, өндүрүүчүлөр, ата мекендик жана кластердик бирикмелер, дыйкандар, ошол айыл чарба тармагында техниканы ташыгандар, айыл чарба асыл тукум мал чалбаларынын выставкасы өтүп атат, көргөзмөсү. Андан тышкары биздин өзүбүздүн министрликке тиешелүү департаменттер, кызматтар, ошолордун баары өздөрүн бул жакта жашынакай кылып экспозиция кылып, элдерге кандай иш алып барабыз, эмне тармакта иш алып баратабыз, кандай долбоорлор болуп атат, айыл чарба министрлиги азыркы учурда кандай саясат жүргүзүп атканын баардыгын элдерге айтып берип, түшүндүрүп, суроолоруна жооп берип турган кез. Биз менен чогуу бүгүнкү күндө мынакей биздин мамлекеттик финансылык институттар, банктар, андан тышкары ушундай бүт эле деги эле ушул айыл чарба багытында мындай кызматташып, көмөктөшүп жүргөн ошол уюмдар, жеке ишкерлер бизге бүгүнкү күндө ушул чоң биздин көргөзмө жарманкесине катышып атат. Анын өзүңүздөр көргөндөй кишинин мынакей 18, 19, 23 күндөн бери өтүп атат. Кишинин аягы суюлбай, улам-улам киши көп келип, абдан сонун жакшы иш-чара өтүп атат. Ал эми мен өзүм тааныштырып кетсем, менин атым Анарбеков Исхак. Мен ошол суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинин ошо алтын күз жарманкесин уюштуруучу жана жооптуу кызматкери болом. Баарыңыздарга ысык салам. Биздин ошо жарманкелерге көп келип тургула. Жана ушул жактан өз баасы менен биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн жана дыйкандардан өздөрүнүн ошо жашынакай бизде Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция, товарларды сатып алыңыздар. Чоң рахмат. Ошондо биздин ата мекендик өндүрүштү колдойсуздар. Андан тышкары жакшы арзан баада сапаттуу, экологически таза продуктларын алса болот, туурабы? Албетте, Исхак мырза, ушул 3 күндөн бери өтүп аткан эме азыр бүтүп атат жыйынтыгы. Жыйынтыгы кандай болуп атат? Эмне результаттар болду? Ошол боюнча айтып кете аласыңарбы? Кандай награждениялар болду? Ооба, жыйынтыктар боюнча биз ар бир, мисалы үчүн, ошо жыл сайын өткөргөндөй эле биз бул жакта эң мыкты экспозиция, экспоненттер чыккан компанияларды баалап, ошолорго биздин гран-прилерди, ар кандай ушундай наамдарды ыйгарып берип атабыз. Анан жыйынтыгы боюнча биз жыл сайын биздин ошо көргөзмө жарманкебиз өсүп атат. Былтыркыга салыштырма быйыл катышуучулардын да саны көп, келип берген биздин Бишкек шаарынын тургундары да, меймандарын да саны көп болуп атат. Жыйынтыгы өткөн көргөзмөгө караганда быйыл статистика жогору. Ооба, статистикалар көбүрөөк, ошол эле айыл чарба техникалары, асыл тукум мал жандыктары жана бул жакта ошол алтын күз жарманкесине катышып аткан чоң компанияларда дыйкандардын катышууларынын саны көп. Анан кийин биздики жыл сайын жана эми өзүңүздөр көрүп тургандай эч жерде бош орун жок. Ошондон улам саны жагынан да, сапаты жагынан да, уюштуруу жагынан да биздики буюрса өсүп, жакшы бир деңгээлерге көтөрүлүп атабыз. Эми акыркы суроо болсун. Бул эми салтка айланып калган бир жарманке болуп калды да, жылда бир убакытта өтө турган салт. Эмдиги жылда ушундай чаралар болчудайбы? Дыйкандарга балким мүмкүнчүлүк болобу катышканга эмдиги жылдары бир кайрылып кетпесиңер ошол боюнча? Ооба, албетте биздики жыл сайын ушул айыл чарба кызматкерлери күнүнө белгилеп, атайын ушул көргөзмө жарманкени өткөрөбүз. Ал эми азыр бул талап чоң болгондуктан баягы жаңы жылда жаз келгенде
баягы бир сыра ушул салтка кадатып жыл сайын бир 2 жолдон өткөрүп турсак деп атабыз. Анткени жаз башталады, жаз жарыш, күз күрөш дегендей. Жазында баштап ошол жерге биздин дыйкандарга, ушул биздин ата мекендик өндүрүүчүлөргө бир жардам берип, багытын көрсөтүп, анан ошол күз мезгили келгенде ошонун жыйынтыктарын чогулткандай болуп, ошондой кылып азыр ошондой сунуш болуп атат да. Бул бир. Анан биздин министрлик ошо Бишкек шаарынын биздин мэрия менен биргеликте жана башка министрлик ведомстволор менен биргеликте Бишкек шаарынын 3 жеринде, 3 райондо ушундай социалдык маанилүү азык-түлүк жарманкелерин жана керектүү товарлардын жарманкелерин өткөрүп баштадык. 12 микрорайондо Восток 5те жана бул биздин темир жол вокзалында Эркиндик бульвар, Түгөлбай ата көчө кесилиштеринде жарманкелер башталып атат. Ошол жакта эттерди, эң социалдуу маанилүү азык-түлүк дегеле ошол бүт жандай бизде чыгарылган продукцияларды, анан дыйкандардын ортомчусуз товарлардын продукцияларын ошол жерге келип алсаңыздар болот. Ал жарманкебиз ар бир дем алыш күнү, суббота, воскресенье күнү апрель 2025 апрель айына чейин өтүп турат. Ошол жакка кош келиңиздер, биз силерди ошол жерден дагы күтөбүз. Дөңгөлөктөр астыңкылары деген узкий болот да. Шачкычтарыбыз бар, бактын дары шачкычтары бар. Сукал керек, арпа, будайын сеялкасы керек, жүликче бизде бар, биздин магазинибизде Салем Агро. Андан кийин соя, ооба. Ишайт, косилка өттү. Түндө эмес бак. Обычно 6 гидровыход, 4 гидровыход эмес. 50 проходов трактора по полю. Дыйкандар алып сатып. Кандай кызматтарды аткарат ошо? Өзүгө Жок, бир жакка түтөшүп кетсин. Текшерилген, Текшерилген, проверенный $2500. Гарантиясы? Ушундай эле баягы 18 күндө тракторлор келет да. 18 күндө. Келек, айыл чарба эмелер болсо күтүп төлөйт. Биз болсо уже начинаем. Эмеге келдим, главный красавчик. Бул аябай жеңилдетилген шартта фермерлер Кыштарды кантип айыл чарбага кызыктырсак болот? Ушунун клиенти келди, сатып алган клиент. Дыйкандарды колдоо борбору болот. Биздин павильонго келип, биздин дары-дармектер бар, вет препарат лимагрен жүгөрү өстүргөндөрдөн бизде биринчи жылы эле чалып. Дополнительный сила турбинасында. Буларда турбинасы трактордун ээси 1 жыл болду сатылган. Бул 94 модель РН94. Сход или где есть очаги проблемы, там, допустим, вредители.